7 бап. Качуу. Сен сырколуп калган жоксуңбу? Деди Жаңылай. Акыркы күндөрү аябай өңдөн азып, арыктап кеткен кызына карап. Ооруп калдым, энеке. Ысык көлдү дагы бир жолу таштап кетип жатканыма ооруп калдым. Бул жолу биротоло кетип жатканыма ооруп турам. Менин ордум ушул жерде. Мен бул жерден эч жакка кетким келбейт. Не кылабыз, кызым? Аял затынын пешенесине ушундай жазган турбайбы? Ал эгерде үй бүлөсүнүн бакубат жашоосу үчүн керек болсо, күйөөсүнүн баардык айткандарын кыңк этпей кабыл алат тура. Турсун энесине бейше жөндө айта албай койду. Энеси аны колдобосун жакшы билчү. Эртең жолго чыгасыңар. Сен кийим кечелериңди алигиче жыйнай элексиңби? Сага жардам берейинби? Деди Жаңылай. Жок, энеке, биз өзүбүз эле жетишебиз. Андан көрө калып биз менен тамак ичип кетиңиз, деди Турсун. Тамактанып, энесин узаткан соң Турсун ордунан козголбой көпкө отурду да бир кезде шарт туруп өзүнүн бөлмөсүнө жөнөдү. Ал жактан чакан кендир мүшөккө бир нече көйнөгүн, жоолуктарын жана башка кийимдерин салды. Эки жагын акырын абайлап карап, эч ким жок экендигине көзү жеткенде, мүшөктү короодогу арабага катып, үстүнө кургак саман таштап койду. Андан кийин керээли кечке балдарынын жана күйөөсүнүн кир кийимдерин жууду. Ал кир жуугуча Амина менен Фатима тамак даярдашты. Ал бошогондо дасторкон жайышып, кечки тамакка отурушту. Турсун алдындагы тамактан ооз тиймиш болду да, ата-энесиникинде барып келем деген демиш болуп, эшикке чыкты. Качан келесиң? Деп сурады Юсуф. Ал аялы эмне деп жооп бергенин укпай калып, Аминадан эмне деди деп сурады. Тамак иче бергиле деди окшойт. Же тамактан кийин келем дедиби? Деп Амина да түшүнбөй ийинин куушурду. Ада, ордуңузга барып жата бересизби? Амина кечки тамактан кийин ашканадагы идиш аяктарды жууп, жыйнап болгон соң, ошол жердеги төшөккө кыйшайып үргүлөп кеткен атасын ойготту. Апаң келдиби? Деп сурады Юсуф. Жок, келе элек, деп жооп берди Амина. Юсуфтун жүрөгү бир нерсени сезгендей мыжыга түштү. Түн бир окум болуп калган эле. Ал кайнатасынын үйүнө Турсунду ээрчитип келейин деп барып, алардын терезеси караңгы экендигин көрүп таң калды. Уктап калыштыбы деп ойлоп, не кылаарын билбей бир азга туруп, анан эшигин каккылады. Ким бул? Үйдүн ичинен Адылдын уйкусураган добушу угулду. Адыл, бул мен. Турсун 2 сааттай мурун силердикине кеткен боюнча жок болуп калгандыктан артынан издеп келдим эле. Турсун бүгүн биздикине келгендей болгон жок? Адыл артына бурулуп, үй ичине көз жүгүрттү да, үнүн бийик чыгарып, Жаңылай, сен билбейсиңби? Турсун каякта? Үйүндө эле болчу. Мен силердикинен кетип жатканда кир жууганга даярданып жатпады беле, деди Жаңылай. 2 саат мурда кеткен дейсизби? Ал биздикине келген жок. Ушунча кеч ал каякта жүрүшү мүмкүн? Адыл аялына суроолу тигилди. Билбейм. Барып Садырды ойготоюнчу. 3 караан көлдү көздөй жөнөдү. Айдын жарыгында көлдүн жээгин узун туурасынан бүт кыдырып чыгышты, бирок эч жерден көрүнбөдү. Үйдө аларды беймаза болгон Жаңылай күтүп отуруптур. Ал өздөрүнүн үйүн да, Юсуфтардын үйүн да бүт тинтип чыкканын, жер жутуп кеткендей эч дайыны жок экенин айтты. Түн бир окумдан өтүп калган. Не деп ойлошорун билбей, баштары маң болуп отурушканда, атасына төшөк салайын деп камынган Амина ата-энесинин бөлмөсүнөн бир кат көрүп калды. Ал атасына жазылган апасынын каты экен. Ыйлагандан кызарган көздөрүн көрүп, кызы катты атасына берээрден мурда ачып окугандыгы көрүнүп турду. Катты окуган Юсуф эч нерсе түшүнбөй
эс мас боло түштү. Ах, бети жок Турсун. Мен ушундай болоорун билгем. Эмне болду, Юсуф? Айтчы бизге, бай болгур, деди Адыл тынчсызданып. Кызың качып кетиптир. Каяка качып кетиптир? Күйөөгө качып кетиптир кызың. Кудай өзү жазасын берсин. Мен билет окшойм ким менен качып кеткенин. Мен ал экөөнү көлдүн жээгинен чогуу көргөм. Бирок Турсун эжем аны капысынан эле жолуктуруп калдым деген болчу. Мен азыр барып алып келем эжемди. Кеч болуп кала электе, деп Садыр үйүнөн чуркап чыкты. Эмне үчүн? Айткылачы, эмне үчүн ал мындай кылды? Ал бет бака эмне жетишпейт? Балдар эмне болот? Юсуф башын мыкчып боздоду. Сенин кызың бизди шерменде кылды. Ушундай маскара болгончо өлгөнүм артык болчу, деди Адыл аялына карап. Жаңылай үнсүзсүз дубалдагы бир чекитке телмирип, Юсуф менен неберелерин сооротконго сөз таппай, не дээрин билбей отурду. Кызынын бул жоругун актаганга да алы жок эле. Жүзүнөн ылдый көз жашы салаалап агып жатты. Кызынын көл жээгине сейилдегенге ашыгып кетип жүргөн себебин эми түшүндү. Көрсө, ал өзү да билбей, кызын башка адам менен мамиле түзүшүнө шарт түзүп, анын үй бүлөсүнүн бузганга шериктеш болгон турбайбы? Садыр үйүнө таңга жуук келди. Ал Бейшенин достору аны үйүнө киргизбей койгонун айтты. Урушуп сабашпаса да, айрылган көйнөгүнө караганда бир топ жакалашканы байкалат. Ага алар Турсундун туугандары кууп келишээрин билип, күтүп жатышкандай сезилиптир. Анткени Бейшенин үйүн кайтарып отурушуптур. Азыр мен барып досторумду чогултуп алып, Турсун эжемди алып келем, деп кийимин которуштуруп алып, ата-энесинин токтотконуна карабай үйдөн чыгып кетти. Ал ар-намысты коргоону баарынан артык көрүшкөн 10 чактыдай жакын туугандары менен коңшу Жылаңач айылына жөнөдү. Кыйкырык сүрөөн менен кирип барган 10 чакты адамды Бейше өзүнүн туугандары менен каршы алды. Эки тараптын бири-бирин укпаган кажы кужуусунан башталган беттешүүсү бир кезде мушташка айланды. Так ошол учурда эжесин Ташкентке узатканы келген Самаган ата-энесинен иштин чоо жайын уккандан кийин дароо Жылаңачка келип калды. «Токтоткула, эмне кылып атасыңар? Тез арада токтоткула!» деп кыйкырды ал топтошкондорго. Атчан чоң начальникти көргөндө элейип токтоп калышты. «Муштум менен эмес, макулдашып, сүйлөшүп чечкенди үйрөнсөңөр болбойбу?» деп сабырдуулукка чакырды чогулган адамдарды Самаган. Ал бир тууганын четке чакырып, андан Турсун жөнүндө жалпы эле иштин чоо жайын кеңири сурап билди. «Болду, тарагыла!» деп кыйкырды Самаган. Азыр эле бири-бирин сабап жиберчүдөй жулунуп, араң тургандарга кайрылып. «Бейше, жүрү мени менен. Мен Турсун эжем менен көзмө-көз сүйлөшүшүм керек. Мен ага ээрчитип бар». Экөө үндебестен Бейшенин үйүнө киришти. Самаган үйдөгү аялдар менен учурашкан соң Турсун отурган бөлмөгө өттү. Ал жалгыз отуруптур. «Эжеке, эмне үчүн мындай кылдыңыз? Атамдар сизди үйүңүзгө балдарына алып кел деп жиберишти». «Самаган, мага артка жол жок. Мен бул чечимди кабыл алаардан мурда көпкө ойлондум. Мени түшүнчү, суранам. Мен Юсуф менен мындан ары жашай албайм». «А балдарыңыз эмне болот? Сиз алар жөнүндө ойлодуңузбу?» «Албетте. Мен канчалык Баңгизатка берилсем да, энелик мээримим жоголгон жок. Мен балдарымды жакшы көрөм. Аларды Юсуф менен кетпегиле деп көндүрүп берчи. Мен кийинчерээк өзүм менен кошо алам». «Билбейм, эже. Менимче балдар же Юсуф менен, же атамдар менен калышы керек. Аларды бул жакта ким жактырмак эле?» Ортодо жым-жыртык өкүм сүрдү. Турсун бышактап ыйлап жатты. Самаган эжесин эптеп кайра алып кетүүнү ойлоп отурду.
Ушул жерде жыргап кетем деп ойлоп жатасызбы? Жаңылышасыз, эжеке. Кеч болуп кала электе, мен сизди алып кетейин, макул болуңуз. Юсуф менен ажырашып деле балдарыңыз менен жаңы үйүңүздө жашай бересиз. Мен сизге жардам берип турам. Самаган, мен ата-энем үй бүлөнүн жыргалчылыгы деп Юсуфка сатып жибергенден кийинки 20 жыл башымдан өткөргөн азап тозокту Кудай эч кимдин башына салбасын. Жок дегенде азыр мени жайыма койгулачы, суранам. Ооба, Бейшенин туугандары мени жакшы кабыл алышкан жок, бирок менин бактым ушул жерде экенине көзүм жетип турат. Болуптур, эжеке. Эгерде сиз көзүңүз жетип турса да, анда сиз айткандай болсун. Мен атамдарды жана туугандарды тынчтандырганга аракеттенейин. Үйдөн чыга берерде оозгу үйдө отурган аялдардын бирөө атайын үнүн бийик чыгарып: "Эмне? Бул күкүк эжесин алып кетпей калдыбы?" деп айтканын кулагы чалып калды. "Ада, мага жаа жасап бериңизчи", деп кайталады Юнус. Атасына таякты жана жипти сунуп, бирок атасы эч нерсе укпагандай эле. Юнус атасынын төшүнө түртүп, айткандарын дагы бир жолу кайталады. Уйкудан ойгонгондой селт эткен Юсуф ошондо гана маңдайында турган баласын көрдү. "Эмне дейсиң, балам?" "Мага жаа жасап бериңизчи дейм." Юнус өзүнүн айткандарын дагы бир жолу кайталады. "Бул таяк аябай эле жоон, анан катуу экен. Бул жаа жасаганга жарабайт, балам. Жаш, ийилчээк бутак керек", деген Юсуф баласы экөө тосмонун аягындагы бадалга жөнөдү. "Мына могу чыбык жарайт, балтаны алып келчи", деди ал баласына, колундагы бөрү карагаттын бутагын ийип жатып. Баласына көргөзгөн соң ал шымынын чөнтөгүнөн алып чыккан макеси менен бутакты кесип алды да, аны тикенектеринен тазалап, чыбыктын учтарына белги сыяктуу кесиктерди жасады. "Бутакты ий, азаматсың, күчтүү болуп калыпсың, балам. Моминтип кармап тур, мен жипти бекем байлайын. Мына, сенин жааң даяр болду. Эми жебе жасаш керек. Ал үчүн кургак чыбыкты табыш керек." Атасы жебе менен жаа жасап бергенине сүйүнгөн Юнус коңшу балага көргөзгөнү эшикке чуркап жөнөдү. Юсуф аялы качып кеткенден кийин 3 күн бою андан ары эмне кылар айласын таппай башын мыкчып отурду. Ал Турсунга жаңы үйлөнгөндүн эртеси көргөн качанкы бир түшүн эстеди. Түшүндө Юсуф топурак чылага белчесинен батып, такыр чыга албай жатыптыр. Эки колу менен тегерегиндеги катуу жерге таянса да, денесине жабышкан оор баткак аны чыгарбай ылдый тартып атат. Чыга албай жан алекетке түшүп жатса, капысынан эле Турсун пайда болот. Ала дегенде колун сунуп жардам берип жатып эле, мына эми чыгайын деп калганда капысынан колун тартып алат да кетип калат. Түшүндө Юсуфтун чачтары ак бубак басып калган экен. Ал ошол түшүн көп эстечү. Ошол түш аян түштөй сезилген. Кудай Таала ошондо Турсун экөөнүн турмушунун эмне менен аяктаарына белги берди бекен? Мына, мен азыр ак чач болдум. Мурдагыдай да күч кубатым жок. Көрсө сен мени топуракка тебелеп кетмек турбайсыңбы? Юсуф аялы жазып калтырган катты үтүр чекитине чейин эстеп калыптыр. Ал: "Качандыр бир кезде сиз Жежеге Суини жок жашай албай турганыңызды, ал сизге аба суудай керектигин жана аны менен бактылуу экениңизди айткан элеңиз. Сиз мени түшүнөсүз деп ойлойм. Мен өзүм сүйгөн адамга жолуктум. Суини сиз үчүн кандай болсо, ал адам да мен үчүн ошондой. Кечире алсаңыз, кечириңиз мени. Ал адам менен качан табышып алды экен? Качантан бери менин көзүмө чөп салып жүрдү? Эмне, ал Суини үчүн менден өч алып жатабы? Канча чогуу жашасак да, мен үчүн белгисиз табышмак бойдон калды. Мени, балдарын ушундай жеңил ойлуулук менен таштап кетет деп ойлоп Балким апийим анын мээсин айлантып койду бекен, деп ойлоду ал.
Мен бул үйдө эмне кылып жүрөм? Балдарым менен тезирээк кетишим керек. Мен буларга эми бөлөк бөтөн кишимин. Мээм такырайынып калгандай болуп жүрө бергенимди кара. Бул адамдар менин намысымды тебелеп, маскара кылышканына карабай, кетпей жүргөнүм эмнеси? Юсуф өзүн өзү жекирди. Амина, Фатима, үнүн катуу чыгарып кыздарын чакырды. 3 күндөн бери ооз ача элек атасынын үнүн уккан кыздары үйдөн чуркап чыгышты. Болгула, буюмдарыңарды тез чогулткула, караколго кеттик. Юнус кайда жүрөт? Чакыргыла, деп буйруа сүйлөдү кыздарына. Ада, биз Ташкентке кетели деп атпадык беле? Ооба, биз адегенде караколго барабыз. Андан ары Ташкентке кетебиз. Алар жаңы эле узай бергенде, алардын көздөй көз жашын көлдөтүп чуркап келаткан Жаңылайды, анын артынан Самаганды көрүп калышты. Юсуф, бул эмне кылганыңар? Бизге эмне айткан жоксуңар? Кайсы күнөөбүз үчүн бизди жазалап жатасыңар? Кетпегиле, биз менен калып жашай бергиле. Жаңылай, рахмат. Эл журтка кеп сөз болгум келбейт. Мага сөөмөйүн көргөзүп шылдыңдашканын каалабайм. Жеңил ойлуу энесинин айынан кыздарымдын да намысына доо кетти. Андыктан биз мындан ары бул жерде кала албайбыз. Антип айтпаңыз, Юсуф. Балдарды энесине каршы тукуруп, энесин жаман көргөзбөңүз. Эмне? Мен туура эмес айтып жатамбы? Жаңылай эмне деп жооп берерин билбеди. Ал араванын ичин карап кыйкырып жиберди. Жууркандарды эмне үчүн калтырып кетип баратасыңар? Амина, мен сага атайын арнап көктөбөдүм беле? Самаган, жууркандарды жана шырдакты алып келе кал. Амина, таекеңе жардам бер. Эмне үчүн ата арабаны кошкон жоксуңар? Балдарга тар болот да. Кереги жок, деп бурк этти Юсуф. Арабага болгону 5 жууркан батты. Юнус менен Фатима жууркандарды үстүнө жайгашты. Амина Юсуф менен бирге арабакечтин ордуна отурушту. Алар жаңы эле мындай чыга берерде колуна нан, бышкан эт салган садыр көрүндү. Колундагыларды бериш үчүн арабанын артынан чуркады. Каап, адыл жумушта болуп калганын карабайсыңбы? Ал балким буларды калганга көндүрмөк, деди. Жүрөк тушун мыжыган Жаңылай айласы кеткендей. Энеке, болдучу эми, кечке эле кайгыра бербей. Эми баары бир мурдагыдай болбойт, деди Самаган. Энесинин абалын көрүп жемеледи. Турсунду Юсуфка күйөөгө бербей эле коелу деп, Адылга канча жолу жалдырадым. Такыр укпай койбодубу? Мына эми ошонун азабын тартып жатабыз. Балдарына аябай көнүп калдым эле, кара көзүм кашайып, экинчи көрбөй калам го. Юсуф балдары менен Алишердикине келгенде караңгы кирип калган. Алишер, балдарды каякка жаткырайын? Айт. Алар жолдон аябай чарчашты. Мен анан сага баарын айтып берем, деди Юсуф. Уктап калган балдарды коңшу бөлмөгө жайгаштырып, өздөрү чай үстүндө көпкө сүйлөшүп отурушту. Юсуф окуянын чоо жайын айтып берип, бир жума үйүңө турганга уруксаат бер деп суранды. Мен мурда болжошкондой, балдар менен дароо эле Ташкентке кете бермекмин. Бирок туруп эле атым аксап калса болобу? Башка ат сатып алайын, анча-мынча өзүмө келейин. Өзүмдү азыр начар сезип турам. Анан бир жумадан кийин жолго чыгабыз. Албетте, каалашыңарча жашай бергиле. Мага кайра жакшы, деп жооп берди Алишер. Юсуф 3 күн ордунан тура албай төшөктө жатты. Анын башы чыдатпай ооруп, не кылар айласын таппады. Алишер чакырып келген дарыгер майлуу, ачуу тамак ичпе деп суусундук, көбүнчө ит мурундун жана бөрү каргаттын кайнатмасын ич деп сунуштады. Юсуф бир аз жакшы болуп калганда Алишер экөө ат алганы мал базарга барышты. Экөө көпкө кыдырып жүрүшүп, акырында өздөрүнө жаккан, арабага кошконго ылайыктуу атты тандашты. Ошол эле жерден такаларын кактырып алып, шашпай үйгө кайтышты. Эмнегедир биздин үйдүн жанында топтошкон адамдар көп го, деди Алишер. Өздөрү жашаган көчөгө бурула бергенде. Ылдамдайлычы? Шаш калактаган экөө үйгө кантип жетип келгенин билбей калышты.
Ырас эле Алишердин үйүнүн жанында үйлүшкөн адамдар жүрөт. Ары жактан аялдын ыйлаган үнү угулгандай. Ыйлап аткан Амина го деп ойлогон Юсуф ошол замат тегеректеген топту жарып кызына жетти. Амина тизелеп отуруп алып, жерде жаткан Юнусту кучактап ыйлап отуруптур. Фатима алардын катарында олтурат. Атасын көрө сала Амина ого бетер күчөп ыйлады. Ада, элдер Юнусту сактап кала албай калдык деп жатышат. Алар калп айтышат. Ал өлгөн жок. Эмне? Юнус, кагылайын балам, көзүңдү аччы, деген Юсуф эңкейип уулун колуна алды да башынан сылап, бетинен өпкүлөй, бооруна кысып ыйлап жиберди. Анан дароо башын көтөрдү да: Алишер, дарыгерди тез алдыр, жардам бергиси бардыр, деди алактап. Көз жашын көлдөткөн Амина Юнус тамагын кармаган боюнча эшиктен чуркап кирип, эч нерсе дей албай жөтөлө баштаганын, анан кусуп жибергенин, анан эс учун жоготуп койгонун ый аралаш айтып берди. Ада, баары көз ачып жумганча болуп кетти. Эмне болуп кеткенин өзүбүз да түшүнбөй калдык. Коңшулар дароо чуркап келишип жардам беришти, деди Амина көз жашын тыя албай. Коңшулардан бирөө бала бирдеме какап калган го деп божомолдоду. Ал тиги короодон чемичке алып чагып жаткан, ал жакта көп экен, деди Фатима. Жашы бир топко барып калган дарыгер баланын тамагын ачып көрүп, чемичкенин кабыктарын алып чыкты. Чемичкенин кабыктары тамагындагы үн жылчыгына кирип, дем алуусун тосуп калыптыр, деп жыйынтык чыгарды. Көрсө, короодо былтыркы жылдагы чемичкенин түшүмүнөн калган калдыктары жаткан экен. Алишер аларды сатайын деп, бирок жарым мүшөктөй эле калганынан ана, мына деп жүрүп эсинен чыгарып койгон эле. Юнустун сөөгүн эртеси эртең менен жерге жашырып келишти. Көптөн тилеп тапкан, көзгө басар жалгыз эркек баласынын өлүмү ансыз да ооруп жүргөн Юсуфту биротоло көтөрүп чапкандай болду. Ал бир күн кечке соолуп жатты. Түндөсү да кирпик каккан жок. Эртеси эртең менен эптеп ордунан туруп, илкий басып, уулунун мүрзөсүнө барды. Жаңы түшкөн мүрзөнүн четине тизелип отурду да багыштап Куран окуду. Адам көзү жок ээн жерде үнүн болушунча чыгарып, өксүп ыйлады. Өксүп ыйлап, Турсунду каргап шилеп 2 сааттай отурду. Ушунун баарына сен күнөөлүсүң. Бузуку, сойку, сен мени карганда арка болоор аскар тоомдон ажыраттың. Артынан кимдир бирөө ийнине колун койгондо эсине келе түштү. Ал ким экенин дароо ажырата бербеди. Жанына катар отуруп, Куран окуп баштаган адамды үнүнөн Адыл экенин билди. Юсуф, тур, үйгө кеттик. Жаратканын жазмышына башый. Алла Таала ушундай жазган тура, деди. Адыл досун соорутуга башка сөз таппай. Адыл жолдо келатып, алардын дайынын билгени, атайын келгенин, ошол жерден Юнустун өлүмү тууралуу Алишерден укканын айтты. Адыл, мага жолго даярданганга жардам бер. Бүгүн жолго чыгышым керек. Мен бул жерде тура албай калдым. Менин сенде өтүнүчүм бар. Баламдын азасына тиешелүүсүнүн баарын өзүңөрдүн салтыңар боюнча өткөр. Баламдын мүрзөсүнө жетилгинде, 40-кылыгында унутпай келип кет, күтүп калбасын. Мен сени кайра алып кетейин деп келбедим беле. Бирок болбой калганын көрүп турам. Юнустун жетилиги 40 боюнча камсанаба, баарын жасайбыз, деп убада берди Адыл досун кучактап. Адыл бир заматта кайгыдан шалдырап карый түшкөн Юсуфтун жана шолоктоп ыйлашкан неберелеринин арабадагы тизилип отурган караандары көз алдынан кетпей, жүрөгү мыкчылды. Турсунга кайненеси көп сүйлөбөгөн, бирок эркек мүнөз сүрдүү аялдай көрүндү. Ал бою узун, арык чырай аял эле.
Бейше жаңы аял алып келген алгачкы күнү ал жерде жүн ийирип отурган экен. Эшиктен кирип келген экөөнү бир жалт карады да эч нерсе болбогондой ары бурулуп өз ишин улантып отура берди. «Эне, мен аял алып келдим, кабыл алыңыз», деди Бейше энесине. «Башына жоолук салбайсызбы?» «Салбайм, этпейм. Өзүнүн балдарын таштап, менин неберелеримди үйдөн кууп чыккан аялдын башына мен жоолук салбайм. Бул күнөө», деди ал бир топтон кийин жооп берип. Бейше ага кайра айтып жалдыраса да эч болбоду. Ошондо ал Турсунду колунан жетелеген боюнча атасынын бир тууганынын аялына барып, салт боюнча Турсундун башына жоолук салышын өтүндү. Ал: «Капырай, силердин үйүңөргө келген келинге мен жоолук салмак белем. Жаңы келин жашай турган үйдөн салыш керек да», деп бетин чойду. Анан болбой эле сандыгын ачты да ал жактан чоң ак жоолук алып, алар менен кошо Бейшелердин үйүнө келди. «Седеп, бул эмне кылганың сенин? Балаң аял алып келип атса, сен энелик милдетиңди аткаргандан баш тартып жатканың эмнең?» Седеп эч нерсе деп жооп бербей ордунда отура берди. «Бактылуу бол, айланайын. Алганың менен тең кары». Бейшенин жеңеси Турсундун башына жоолугун салды да чыныга суу куюп, анын башынан 3 жолу айлантып, ал суудан ичирген соң чынынын эшиктин сыртына көмкөрүп койду. Бөлмөнүн бурчуна төшөк салып, Турсунду ошол жерге отургузду. «Сен эмне, бүгүн келинчек алып келериңди эч кимге айткан жоксуң?» деп сурады Бейшеден. «Туугандарыңды чакыр, сойгонго коюң бар чыгар. Сен бул жерге келип алып эмне кыйын болуп атасың ия? Кой сойбойт, этпейт. Кайсарына кой соймок эле?» деди кайненеси каарданып. «Эне, мен чакырам туугандарды. Мына, мен соем койду. Бул жолу мен каалагандай болот». Баласынын айтканына баш ийбеске аргасы жок экенин түшүнгөн эне конок камын көрө баштады. Бейше кой сойгуча туугандары чогулуп калышты. Алар жибек менен балдарын өзүнчө бөлгөндө эле Бейшенин оюнда эмне бар экенин билишкен. Турсун бөлмөнүн бурчунда дубалды карап, башын төмөн салып отурду. Салт боюнча кайненеси жаңы келин келгенде көшөгө тартыш керек эле. Бирок көшөгө тартылбады. 2 бөлмөгө тең бирдей дасторкон жайышты. Бир бөлмөгө эркектер отурушту, ал эми Турсун отурган бөлмөгө аялдар жана кичинекей балдар киришти. Дасторконго нан, семиз койдун сорпосун, эт алып келишти. Эркектер бакылдашып, биринин сөзүн бири укпай, кызуу сүйлөшүп жатышты. Аялдар алардан айырмаланып, үн сөзсүз отурушту. Турсунга 1-2 суроо бермиш болушту. Баары анын окуясын жакшы билишкендиктен сөз арасында Кудай жалгап, анын балдары жана Юсуф жөнүндө эч ким сураган жок. Тамак ичилген соң жаш келиндер идиш аяктарды жууп, бөлмөнү шыпырып, жаштарга төшөк салып беришти да үйлөрүнө тарап кетишти. Эртеси эртең менен жакын бир тууганы келип, кайненесинин кулагына бир топко бирдемелерди шыбырап отурду. Турсун кайненесинин «Ушундай ушагыңарды коюп жүргүлө. Мындан кийин мындай сөзүңөрдү укпайын. Мага айтып келбегиле» деген сөзүн кулагы чалып калды. Турсун эрте туруп чай даярдап, үй оокатын кылып жүрдү. Кайненеси аябай таза аял болгондуктан Турсун улам бир нерселерди тынымсыз жууп тазалап жатты. Көп убактысы кайненесине чай даярдоо менен өтөт. Ал чай ичпесем башым ооруйт деп, күнүнө бир нече жолу самоордун чайынан ысык, кызыл кылып ичкенди жакшы көрчү. Самоорду кайнаткандан кийин кайра аны жалтыратып жууп тазалап чыкчу. Бейше аялынын үстүнө үйрүлүп түшүп, көзүнүн агы менен тең айланып турганын көргөн апасы ага аябай кыжырланып жүрдү. Кичине уялса болуп, өмүрү биринчи жолу аял көрүп жаткансып, деп күңкүлдөп калчу андайда. Бир күнү эми гана дасторконго кечки тамакка отурганда эшик тыкылдап калды. Эшикти ачкан Бейше Турсундун атасы менен инисин көрүп,
Үрөйү учкандай бир саамга туруп калды да андан соң өзүн колго алып үйгө киргизди. Төргө өткүлө, биз менен бирге даам сызгыла, деп Седеп ордун бошотуп ылдый жылды. Меймандар ал көрсөткөн орунга отурушту. Турсун алдыларына ысык тамак алып келди. Биз сага жаман кабар алып келдик, кызым, деди Адыл кызына карап. Кайрат кыл, Юнустан айрылып калдык. Турсун атасына элейип карап, ичинен атам Юсуф дейин деп атын алмаштырып алды го. Юсуф өлсө керек. Ал акыркы күндөрү көп ооруп жүрбөдү беле, деген ойлор менен алышып жатты. Седеп келининин кебелбей отурганына таң калды. Жүзүнөн кайгырганы билинген да жок. Кайрат кылгыла, качан кайтыш болду? Деди Седеп Адылга кайрылып. 2 күн мурда сөөгү караколго коюлду. Бечара бала чемичкенин кабыгына какап калыптыр. Турсун ошондо гана Юнустан айрылганын түшүндү. 2 тизесин кучактап алып, ботодой боздоп ыйлап жаткан аялын Бейше ийининен кармап, соорото албай жатты. Мен күнөөлүмүн баарына. Жараткан Кудай мени жазалап жатат. Эгер андай эле мени жазалагың келсе, мен бейбакты алып кетпейт белең. Күнөөсүз баламды эмнеге алдың? Мен эми кантип жашайм? Турсун башын мыкчып, баса албай боздоп жатты. Ага кошулуп Адыл менен Садыр да ыйлап отурушту. Турсун көпкө өзүнө келе албай жатты. Акырында эптеп кеп сөзгө келип, кыздары жөнүндө сурады. Атасы Юсуф кыздары менен Юнусту жерге жашыргандын эртеси эле Ташкентке кеткенин айтты. Бул жаңылыкты уккан Турсун ого бетер бүк түшүп жатып калды. Ал эси эңгирип турган боюнча бир маалда өзүн жоготуп койду. Бейше аны көтөрүп барып төшөгүнө жаткырды да көйнөгүнүн жакасын ачып, жүзүндөгү терин аарчыды. Андан соң муздай түшкөн колдорун ушалап, эсине келтире албай көпкө убараланды. Кызымды анчалык айыптабагыла, кечирип койгула. Баарына күнөөлүү менмин. Кызымды жаш кезинде эле досума күйөөгө берип, турмушун бузуп койгом. Ал Бейше менен качып кеткенде, мен өлгөндө да үйүмө буту баспасын, келбесин деп каргадым эле. Эми минтип өзүм неберемдин өлүмүн угузуп келип отурам. Баардыгы жараткандын колунда дешет. Бирок энеси жанында болсо, баласы минтип кырсыктабайт беле, ким билет. Бир эмес 3 баласын таштап кеткенге мажбурлаган ал кандай сүйүү өзү? Эркекти да баласынан артык сүйөбү? Менин келе соомда кыйраткансып бирөөнүн катынын ала качып келиптир. Элдин бетин карай албай калдым. Кой, биз кетели, көпкө отуруп калдык, деди Адыл ортодогу жымжырттыктан кийин. Кудагый, Бейше менен Турсунду Юнустун жетилигине барып келгенге уруксаат бериңиз. Эртең менен эрте караколго барабыз. Анан келгенден кийин үйдөн Куран окутабыз. Куран окуткандан кийинки күнү эртең менен ойгонгон Бейше жанында отурган Турсунду көрдү. Мен жашагым келбей калды, өлгүм келип атат. Жардам берчи мага, деди ал. Азыр жардам берем, деп жооп берген Бейше аны бекем кучактап төшөккө жыкты. Мен тамашалаган жокмун, чын айтып жатам. Мен да чын айтып жатам, деди ал, аны ого бетер бекем кучактап. Азыр мен сени кучагымда муунтам. Эгерде сен болбосоң, менин балам азыр тирүү болмок, кыздарым да жанымда жүрмөк. Эмне үчүн мени качканга көндүрдүң? Эмне үчүн дегенде мен сени сүйөм. Эмне үчүн дегенде мен сенсиз жашай албайм, деди ал, аялынын көз жашын сүртүп. Эгерде сен өлүп калсаң, кыздарыңды ким карайт? Сен аларга керексиң. Биз аларды сөзсүз табабыз. Өзүңдү күнөөлөй бербечи. Юнустун өлүмүнө сен күнөөлүү эмессиң. Эгерде өзүңдү жаман сезип жатсаң, ордуңдан турбай эле жата бер. Мен азыр сага жегенге бирдеме алып келем. Ал бөлмөдөн чыкты. Энеси самоор кайнатып, жалгыз чай ичип отурган экен. Сен кечээ жибектикине бардыңбы? Балдар келбей калышты да. Жок, барган жокмун. Убакыт болгон жок, деп жооп берди Бейше. Турсун жаман болуп жатат. Ага бөлмөсүнө тамак алып барып берейинчи.
деген Бейши сүттөп чай куюп, бир кесим нанга туздуу май сүйкөдү да кайра бөлмөсүнө кирди. Турсун эки бүктөлүп онтоп жатыптыр. Бейши анын жанына барды да эч нерсе дебестен кичинекей баладай алдына алып отургузуп ысык чай ичире баштады. Кел, кичине нан жеп алчы. Жок, көңүлүм айнып жатат. Апийимиң түгөндүбү? Ооба. Таап келип берейинби? Жок, кереги жок. Бирок кыйналып жатпайсыңбы, көрүп турбаймбы? Жок, кереги жок. Мен 2 саатка бир жака барып келе коеюн. Сен ордуңдан турбай жата бер. Мен тезирээк келгенге аракеттенем. Бейши жумуштарын эртерээк аяктап, тез келгенге канчалык аракеттенсе да, кычашып жумушу бүтпөй үйүнө кечке жуук келди. Седеп уулунун алдын торой. Бейши, Турсун кан кусуп атат. Анан кечке эле заара кылып жатат окшойт. Аябай кыйналды. Дарыгерди чакырбасаң болбойт го. Бөлмөгө баш бакса, Турсун боп-боз болуп, муздак тер басып, эртең мененкисиндей эле бүк түшүп жатыптыр. Кандайсың, жаным? Көпкө жоголуп кеттимби? Жумуштарымды бүткөрүп келгиче эле ушул убакыт болуп кетпедиби? Мен Адилеттикине барып келейин. Анда апийим бар болуш керек. Турсун үн дебеди. Ал ордунан туруп жөнөйүн деп калганда, Турсун алсыз үнү менен токтотту. Кереги жок. Менин азыркы кыйналганым бул Кудайдын жазасы. Мен ушуга татыктуумун. Мейли, мен кыйналайын. Мейли, бүткөн боюм, сөөктөрүм оорумаксан сынып кетсин. Мен ушундай жанчыдагы сооруну өзүм тилеп алдым. Баламды жутуп алып, кантип басып, кантип сүйлөп, кантип күлүп жүрөм мен. Мен билбейм, мындан ары кандай болорун. Балким өлүп калаармын. Анда кайра жакшы. Бейшинин досу Адилет ушундай илдетке кабылган адамдардан укканын айтты. Көбүрөөк суюктук берип, боорду тазалаш үчүн күнүнө бир нече жолу тегерек баш чөптүн тундурмасын ичириш керек. Ал өзүндөгү даяр кургатылган чөптөрдү берди. Турсун 10 күн соолуп жатты. Бейши анын жанынан карышкы жылган жок. Ал бирде онтоп, бирде бүк түшүп ыйлап жатты. Андайда Бейши аялынын жанынан карыш жылбай, ооруган жерлерин улам-улам укалады. Ал тамак тургубай, суу ичкенден баш тартты. Бейши күчкө салып, суу жана кайнатма чөптүн тундурмасын ичирип турду. Акырындап оору кайта баштады. Эми ал бир азга болсо да уктап, мурдагыдай көп кыйналбай калды. Бейши кичинеден тамак ичирип, аялынын оңоло баштаганын көрүп, сүйүнүп жатты.